Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Ой бүгүндүн төрүндө Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук Академиясынын президенти, коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев агабыз. Асаба партиясынын Ордо кеңешинин төрагасы Жолдош Орозов агабыз. Ошондой эле жеке ишкер Садыр Жапаровдун тарапташы Калыбек Жапаров. Мырза, саламатсыздарбы? Биз бүгүн урматтуу коноктор, урматтуу көрөрмандар, сая кеткен саясий куугунтук деп аталган теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүнкү Апрель телеканалы уюштурган телемарафондун негизинде ушул темага кайрылып отурабыз. Алар бүгүн Кыргызстандагы саясий туткундарды колдоо телемарафонун өткөрдү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы саясий кырдаал Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги окуялардан улам ушундай телемарафон өтүп жатат деп түшүнүп атабыз. Анан кийин биз эми саясий куугунтук деп жалпысынан эле айтып келатабыз, урматтуу коноктор. Анан биз ушул саясий куугунтук дегендин өзүнө, ошол баанын өзүнө мындай талдоо жүргүзөлү деген ниет менен ушул көрсөтүүнү уюштуруп атабыз, ушул теманы көтөрүп атабыз. Топчубек агай, анда сизден баштайлык. Мынакей, сиз Акаев убагындагы саясий куугунтукка кабылып, анан ошонун жазасын тартып чыккан адам катары чакырдык. Анан сиз эми ушул саясий куугунтук жөнүндө жакшы билесиз. Сиздин көз карашыңыз тууралык. Анан ошол эле катары ар бир бийликтин тушунда кордук көргөн, ошо саясий куугунтук делген, саясий ыдык көргөн адамдар катары дагы биздин конокторубуз. Анан сөз уламакчы. Урматтуу көрүүчүлөр, кадырлуу калкым, саясий куугунтук деген мааниге баа берели деп атасыңар. Бул Кыргызстанда мен деле саясий куугунтук жедим деген экономикалык кылмыш жасап алып, ондогондору деле мен саясий куугунтук жедим деп алтыбыр эмес. Өзү мисалы жана коррупция деген өзү эки багытта болот. Саясий коррупция менен экономикалык коррупция, бул бүт бардыгы туташ. Анан саясий куугунтук деген. Ал эми саясий куугунтук кандай болушу мүмкүн? Мисалы, биринчи, биз Кыргызстан демократиялык кыймылын уюштурганбыз. Анда раматылы компартия аман эсен болчу. Анда түздөн түз Москва башчылык турган. Мына мен жок эм, ошондо бирден бир чаар баш чыган, коркпогон мекенчилердин бири болгон, Асабаны уюштургандардын бири. Мына ошондо биз куугунтук жегенбиз. Себеби дегенде биз ачыктан ачык ошо компартиянын борбордук гезитине жазганбыз, 17 киши. Биз Кыргызстан демократиялык кыймылын уюштуруп атабыз. Бул Кыргызстанды башкарып аткан компартияга биз оппозициябыз деп ачыктан ачык жарыялаганбыз. Андан кийин эле башталды бизге ошол Кыргызстан демократиялык кыймылынын алгачкы уюштуруу конференциясын өткөрөлү десек дагы имарат дагы бербейм, бул киши билет. 3 тамгасы келип, дагы 3 тамгасы келип, анан кийин айланайын, анан биз ачык айтайын, күчкө салып эле Кыргыз драма театрын ачтырып алып анан эметебиз да. Ошондо эсимде Ашардын анан өзгөчө Асабанын эр азаматтары бар эле, КГБнын кишилерин киргизбей койгон имаратка. Алар анан кийин тиги директордун терезесин ачтырып алып анан кийин уурлук менен анан кирип кеттир да. Ошондуктан саясий куугунтук деген бийлик башында турган саясий партияга карама каршы чыккан оппозициялар, бийликтин башындагы турган жетекчилерди түздөн түз көзүн чукуп сындагандар, мына ошолор Анда айтсаңыз, саясий идеологияга көтөрүп чыккан, ошого каршы чыккан адамдардыга жазалган иш саясий куугунтук деп аталат экен. Демек, ал эми саясатчыларга жазалган мамиле кандай деп аталат? Эми эгерде саясатчылардын арасында Нариман Туреевке окшоп ондогон квартираларды урук туугандардын бүт бардыгына берип койсо, экономикалык кылмыш кылса, андайлар абдан көп. Кулов да ошондой болгон. Биз ошол саясий куугунтук деп. Жок, андай айтпагыла силер. Өздөрү
кыйкырып жүрөт. Мен саясий куугунтук жегем дегендей мындай. Андай эмес. Биз ушул көрсөтүүгө Нариман Тулеев мырзаны да чакырган элек. Анан ал бир 5 мүнөт калганда кел албай калганын айтып бизге кабарлады. Сен кимдер болот дегенди айттың беле? Келсе жакшы болмок экен. Келсе жакшы болот эле биз. Келсе айта турган сөзүбүз бар эле да. Жок, келеринде сурады, кимдер келет деди. Сиздерди толук айткан болушумун, келет. Нариманга окшогон, Феликс Кулов окшогон, Садыр Жапаров окшогондордун бүт бардыгы саясий куугунтук жеген эмес. Экономикалык жактан. Мына азыр болсо жанагы алкаш президентибиз Атамбаев кыйкырып атат, мени саясий куугунтук. Ал саясий куугунтук эмес. Саясий куугунтук эмес. Ал өзү эсиңерде бар да, саясий Советтер Союзу кыйрап атканда Кыргызстанды багып турган 6 эң чоң завод фабрикалардын бүт бардыгын ит арзан сатып алып туруп, анан андагы укмуш тиги станок дегендей булардын баарын чыгарып туруп анан туш тарапка саткан. Бул кылмыш. Андан башка жана ТЭЦ боюнча азыр эметип атат. Ошондуктан саясий куугунтук менен экономикалык куугунтукту ажырата билиш керек. Жолдош ага, сиз дагы Бакиевдин тушунда куугунтук көрдүм деп биз менен алгач маалымат алышканда айттыңыз. Айтып бериңизчи, эмне болгон куугунтук болду эле? Анда кандай саясий боек бар? Ал кезде мына азыр Топчукем жакшы баа берди, кандай саясий күрөш жүргөн. Мунун баарын мына Топчукем айткандай мен айтпай эле коеюн. Чынында килейген бир Советтер Союзунун килейген укмуштай чоң системасы менен кармаш, анан эгемендүүлүктү алып келиш өзү бул укмуш нерсе да. Эбегейс баатырлык болгон. Мына ошол кезде куугунтукка учурагандардын баары мына саясий куугунтук жеген деп айтсак болот да. Ал эми андан кийинки Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда Топчукем туура баспа белгилеп айтты. Экономикалык жактан жана жеп ичип, жемкорлук менен аракеттенгендердин баары саясий куугунтук жедик дегени бул туура эмес. Буга биз ушундай баа беришибиз керек да. Анан эми бул Топчукем экөөбүз билбейм 30 жылдан ашып калды, чогуу бири-бирибизди тааныйбыз. Бул киши бал жалтаңгыс баатырлыгы менен карыялык сөзүн азыр дагы болсо айтып келе жатат. Бирок 2009-жылы биз Бакиев менен күрөшүп калдык чогуу. Топчукем дагы тиги жакка жатты. Биз дагы алып барып тыкчы жерлерин бир күндө чыгарып, 2 күндө чыгарып, ошондой болду. 2000 сомдон, 1000 сомдон штраф салып. Анан эң аягында үй бүлөлүк кландык дейинчи Бакиевдин системасы, үй бүлөлүк кландык система күч колдонуу менен оппоненттерин баягы четке кага баштады да. Ошол четке каккан учурда мына ага да Топчукем да учурады, мына мен да учурадым. Сиз ошо эмне мындай ачык эле токотерин айтыңызчы, эмне күнөөңүздөн улам ушундай? Анткени биз бириккен элдик кыймылга бириккенбиз баарыбыз. Топчукем да бар. Ал ошол кезде 2008 бектин бюро мүчөлөрү бекитилген. Ошол бектин бюро мүчөлөрүнө ошол мынакей ал кезде Азымбек Бекназаров, Текебаев, Сариев, Топчукем, жана Бакыт Бешимов, дагы бир топтогон адамдар ошо бектин бюро мүчөсүнө бекилген. Ошол бюро мүчөлөрүн куугунтукка алуу керек эле да. Ал кишилер таамай, бетке айтып, кылып аткан кылыктарын, үй бүлөлүк кландык жасап аткан мыкаачылыктарын, каракчылыктарына чейин айтылды да. Мына ошол негизде жана Жаныш деген инисинин Бакиевдин көрсөтмөсү менен биз ар бирибизди куугунтукка ала баштадык. Ошо куугунтукка алганын кантип түшүндүрүп Куугунтук бандиттери менен, мына мени бандиттери менен сабатып кетти. Үйдүн жанынан. Анан ал кезде үйдөн дагы качып калганбыз бир кезде. Мына акыркы немеде. Андан кийинки мынакей ошол эле ГКМБге алып барып, жанагындай салафан кийгизип алып, сабап кордук. Ошондой башка салафанды кийгизип алып, тумчуктуруп сабагандар болду. Сабаган мынакей, мына мен ошонун башынан өткөрдүм да. Анан
Ең аяғы ошол саясий куугунтук жеди деген нерсе болду. Мына дан топчукем ошондо эмне талап эле оюңардан кайткыла талап ушул эмне талап коюп сабаган? Талап ачык эле силер токтоткула. Силер баягы бу Текебаевга каршы, Топчукеге каршы, же болбосо тиги Атамбаевга каршы көрсөтмө бересиң деп мага. Биз тиги мамлекеттик бийликти төңкөрүш жолу менен оодарып түшкөн атабыз деген нерселерди айтты да. Анан биз ага макул болгон жокпуз да. Мына ошол кезде баягы Канча убакыт кармалдыңыз анан? Кандай болуп чыктыңыз? чыктыңыз? Мени где-то саат кечки 5-те кармап кеткен, эртең мененки саат 9га чейин кыйнап. Бир сут бир Анан эртең менен андан кийин эмне кандай уланды, эмне болду? эртең менен ошо биздин балдар, партиянын балдары, дагы бир топ тарапташтар, менимче ушу топчукемдер да жиберсе керек бул штабтан. Адамдар көп чогулуп калды КГБнын жанына. Анан ошо адамдардан коркуп кой бербейт окшойт деп ойлойм да мен азыр. Ошондой коомчулуктун ошондой талабы болгон. талабы чоң болгон. Ошол саясий куугунтуктун дагы бир себебин мен айтып берейин. Мен 1384 күн жатып чыктым. 3 жолу мага каршы саясий ошондой кылмыш иш деп козгойт. Ачындыгында саясий куугунтук, саясий себеп. Ал кайсы биринчи себеп болгон? Мен 1993 жылкы 5-майда кабыл алынган Конституциянын бирден бир авторумун. 3 долбоор түзүлгөн. Ошонун ичинде бир долбоорун мен башкарып, бир долбоорун Текебаев башкарып, бир долбоорун Алексеев деген профессорду Москвадан чакырып, анан кийин Акаевдин долбоору деп анан түзүп берген да. Ал Конституция боюнча Кыргызстандын президенти катары менен бир адам 2 жолу гана президенттикке кое алат. Акаев болсо 4 жолу болду да. Жанагы Чолпон Байекова деген өзү 4-чү, 5-чи, 6-чы дөңгөлөгү бар эле. Акаевдин алар ар бир жолу конституциялык жол ачымыш болуп эметти да. Анан мен айтып атам, бул узурпация деп жанагы Замира Сыдыкованын республика гезитине жазып атпаймынбы? Ошондон кийин эле анан кийин башталды. Бирок дагы чындыкты айтып коюш керек. Силердин туугандарыңардан, кесиптештериң арасында биринчи саясий куугунтукка дуушар болгон ал Замира Сыдыкова болгон. 74 күн отуруп чыккан. Анын соттогу жактоочулардын бири мен болгом. Туура. Ал Акаев өз колу менен арыз жазып бериптир. Замира Сыдыкова мени минтте тигинди мазактады деп. Анан мен сотто токтотуп койгом. Менин талабым боюнча Акаевди чакыргыла. Далилдеп берсин. Ал арызга жазганы ал 1-2 сөз экен. Дагы эмне деген далили бар. Десем бир күн токтоп калды, анан кийин эртеси күн анан кийин чүйдү кыдырып кетти. Тигиндей мындай деп анан шылтуу болуп анан кийин. Саясий куугунтук катары азыр көбүнчөсүн сиздин сөзүңүзгө байкасак көпчүлүгү мындай жокко чыгарып атасыз да. Анан Замира Сыдыкованы айттыңыз, өзүңүз да айттыңыз. Анан келиңиз анда санап көрөлү. Кимдер накта ушул саясий куугунтукка кабылгандар? Саясий куугунтукта кабыл алып, анан кийин Алматыда мейманканадан ыргытып жиберген Геннадий Павлюк болгон журналист. Азыр эми Англияга элчи болуп кеткен жанагы баладагы мен саясий куугунтук жептим деп жүрөм дейт. Ал туура эмес ал. Сыргак Абдуллаев кимди айтып атасыз? Жанагы Сыргак Абдуллаев саясий куугунтукка жатат. Жатат. Ал жатат. Ал жанагы элчи болуп кетти, Эдил Байсалов. Ал бюллетенди кадимкидей анын укугу жок болчу да. Бюллетенди сүрөткө тартып алып турган эметип жибериптир да. Бүтүндөй таркатып жибериптир да. Ал куугунтукка жатпайт. Ал куугунтукка жатпайт. Анан качып кеткен. Анан кийин мисалы кээ бирлер мен саясий себептер менен качып кеттим деп 5-жылдагы революциядан кийин качкан. Жанагы Улантал агай, жанагы санайлы кеңес Сыргак Абдуллаевди коштук, Замира Сыдыкованы коштук. Эми ошол Замира Сыдыкованын жана гезити, республика гезити. Биздин уюмда айттык, жана Кыргызстан демократиялык кыймылы деген. Биз Майдан деген гезит чыгарганбыз. Бул киши жакшы билет. Анын баш редактору мен болгом. Борбордук эмесин башкарган КДКнын мен болгом, тең төрагалардын ичинен. Ал Майданды да чыгарбайбыз дегендей мындай деп анан кийин анан басма каналдарга басым көрсөтүп чыгарбайбыз деген мына саясий куугунтуктун түрү көп. Улум. Ал эми
деле ошол учурда көп Жок, Куулов саясий куугунтук деп аны айтпаш керек. Мен айтып атпаймынбы, балты губернатор болуп турганда 496 000 литр спиртти сатып, ушул күнгө чейин ал кылмыш менин оюмча ал жабыла элек али. Ал кылмыш жабыла элек. Андан башка Кууловго ушул күнгө чейин биз чындап күнөөгө элекпиз. Ал биздин 17 самолетту Россияга учуруп берген ошол беле. Же болбосо мен мына 3-чү колонияда жаттым. Кыргызстандагы эң чоң түрмө ошол. 3,5 миң киши отурат да. Мен көрдүм өз көзүм менен ушунчалык укмуш сонун заводдор бар экен. Ал жердеги менин көзүмчө, биздин көзүбүзчө түндө барып туруп чоң КАМАЗтарга соп-сонун иштеп аткан металл алам деп туруп барын алып чыгып ким саткан? Куулов саткан. Акаевдин мүмкүн чөнтөгүнө түшкөн ал акчалардын бир топтору. Ошол саясий куугунтукпу? Мен айтып атпаймынбы, дагы бир жолу кайталайм. Экономикалык кылмыш деген бар. Аны саясий куугунтукка аралаштырбаш керек. Саясий куугунтук деген өзү айтып атпаймынбы, тиги бийликтин башындагы тургандарга түздөн түш көзүн чукуп айтсаңыз. Азыркы абактагылардын кимисин саясий куугунтуктар деп айтышыбыз керек анда. Текебаев жатат, Садыр Жапаров мырза жатат. Садыр Жапаров кандай? Мен айта албайм. Садыр Жапаровду мен айта алам түстөн түз. Бул саясий куугунтукка жатат. Себеп дегенде мындан экономикалык өзүнө мындай тергөө жүргүзүп, так далилдеп турган факты жок болуп чыкты. Бул биринчиден. Экинчиден, Садыр Жапаров качкан жок. Ал чет мамлекеттин кирери менен таможнядан алып келип камап койду. Таможнядан алып келип камады. Камап, адвокатты канча күн киргизбей турду үстүндө. Кыйнап. Калбек мырза уласын, Садыр Жапаровдун жактоочусу катары агайдын сөзүн улай бериңиз. Бул агай туура айтат деп айтылып атат да. Садыр Жапаровдун жолугушусуна биз 2017-жылы 25 мартта келгенбиз. Келгенде убакта Жапаров фамилияңыз тууганыңызбы? биз тууган эмеспиз, биздин фамилиябыз окшош Жапаров депчи. Анан кандайча байланышып, кандай иш алып Муну калдыңыздар? кишини Садыр Жапаровду мен 2005-жылдан бери иштеп келаткандыгын мен жакшы билем, интернеттен окуп билчү. Кийин жолугушуп калдык. Жолугушуп калып немесин айтты. Ошо жолугушуу, эл менен жолугушум 25 март күнү болот деди да. Алдын ала жарыялап туруп, мына Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы границадан өтө турган белгиледи. Ошол жерге барганыбызда, ошол жерден буну кармап кетишти да. Кармап кетишти. Ал өзү деле барам деп аткан болчу да. Барып, менде эмне күнөө? Эгерде күнөөм болсо, мен ошол жерден эмес, мен өзүм следствияга өзүм барам деди да. Бирок аны андай кылбастан туруп эле ал жерге немелерди спецназарды алып барып, БТР тиги бул немелерди милицияларды аябай көп кылып топтоп койгон экен. Ошол жерден ошондой жол менен кармап кетти да. Анан азыркы бийликтин Сиз дагы ошондо камалып чыктыңызбы? Кармалдыңызбы? Анан ошол кезде биз Садыр Жапаровдун ошол эле күнү бошотулушун талап кылдык. Талап кылган убакта бизди кандайдыр бир провокация жолу менен кармап кетти. Кармалганыбызда биз 117 адам кармалганбыз. 117биздин ичинен 105-ин анын ичинде боюнда бар аялдар бар, ар кандай жаш балдар бар, карылар бар дегенде. 105 адамды 5 күн камакта кармап туруштулар. Ал эми 12бизди 6 ай следствие кылды СИЗОдо. Андан кийин 6 айдан кийин 4-өбүздү колония лагерлерге айдады. Биз ошол жакта, мен 2 жыл жатып ошол жакта чыктым. 2 жыл жатып. Эми токтой туруңуз. Топчу, мына уктуңуз. Уктум. Бул Садыр Жапаров деген өзүнүн мындай айтканда тарапташы, өзүнүн идеялашын колдоп барганда анан камалып мынча срогун өтөп чыккан экен. Анда Калбек мырзанын жазасы эмнеге жатып калат? Саясий куугунтукка келеби, кирбейби? Ошол моиним Калыбекти сен тиги Садыр Жапаровду колдогонсуң деп куугунтуган үчүн бул өзү саясий куугунтук. Бирок так Садырдын өзүнүн эмесинде жанагы буга күнөө койгондо экономикалык себептер менен койгон. Мен ошон үчүн мен кошула албайм, жокемдин пикирине да. Экономикалык дегениңизде бул жердечи ал экономикага зыян келтирген жок да. Ал коррупция иштерин кылган жок. Ага болгон сары окуясына немелик кылдың деп туруп эле ошол жерде
жанагы Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга катыштыгың бар деп туруп эле буну камап койду. Ал барымтага алган убакта ал Садыр Жапаров чет мамлекетте болчу да. Топчуке, бул жерде 2-3 күнөө коюлду да Садыр Жапаровго. Анан аягында сот алып салды баарын. Жана экономикалык дегендерди алып салды дагы бир гана маселени калтырып койду. Ал жана Сарууда Каптагаевди барымтага алып өрттөй турган болгондорду бул саясий уюштурган деп. туура бул Бирок саясий самам деле ал жерде бул Садыр Жапаровдун дайыны жок болду да. Ал указание да берген эмес, ошол жерде болгон да эмес, окуя болгон жерде. Каптагай айтып атат. Анан Каптагаев өзү анан айтып атат, мен эч кандай тосмо жазып берип атат, эч кандай доом жок буга. Анткени муну уюштурганын көргөн жок. бирок дагы ошол эле Каптагаев ошол Саруудагы сиз менен биздин туугандарыбыз чыкканда далайын каматып мына саясий куугунтугандардын бири жалаң эле Акаев Бакиевдер эмес да, Каптагаевге окшогон жергиликтүү жетекчилердин. Мына мен ошону айтайын деп атам да. Мына ошол Саруудагы эми Сарууда мындай экен да, бул бизде Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери саясий куугунтук болбой калды деген сөз өзү туура эмес. Бир ченелүү кандайдыр бир мамлекетке ушундай жан дили менен күйгөн адамдарга, мамлекеттик бийликке каршы чыккан адамдарга саясий куугунтук болуп келатат. Аны биз таанбайбыз, тана албайбыз. Бул ошол Саруунун балдары. Бул Саруунун балдары целый системага каршы чыгып атат. Кумтөрдөгү алтындардын азыркыга чейин ташылып атканын көрүп туруп, күйүп бышып турабыз. Мына монтип Саруунун балдарындай камап, саясий куугунтук алып койсо болот экен деген ишеним менен бийлик азырда өзүнүн таасирин берип атат. Таасирин эмес, бийлигин жүргүзүп атат. Андан кийин мына көчө эле. Мына 18 январда жана Кытайга каршы деп чыгып уюшулбады. Эми бирок аны чынында бурмалап кетишти. Ал Кытайга каршы уюшулган митинг эмес болчу. Ал жерде мына мен бар болчумун. Бул мындай болгон. Кытайларды мыйзамсыз киргизип аткан биздин бийлик төбөлдөрүнө каршы митинг болчу. Булар бурмалап туруп Кытайларга каршы деп баягы международный деп коет го, эл аралык бир мыйзамга теметип ошо балдарды уюштурган балдарды жаман көрсөттү. Куугунтук. Эми ошонун аягы наркотик экен, бул наркоман экен деп мына саясий куугунтук менен Аман Артыков дегенди камап койду. Наркотика менен. Калыбек мырза, сиз ошол мына бул саясий куугунтук деп айтса болот да. Абактан чыккандан кийинки абалыңыз кандай болду анан? Ошону менен эле бүтүп кутулуп чыктыңызбы же андан кийин дагы уланды? Мен неме мындай УДО менен чыктым да. Азыр баягындай. Кандай деп коет УДОну? Условно-досрочное освобождение да. Ушундай болуп чыктым азыр. Эми биздин бул жерде эч кандай күнөөбүз деле жок болчу. Биз далилдей албай койдук сотточу. Биз бирөөнүн погонун жыртпасак, бирөөгө залал келтирбесек, бирөөнү сөкпөсөк, бир жерден тыткылап жанагындай жаракат келтиргенибиз жок да. Ошондой бир бейбаштык берене менен эле камап салды да 2 жыл, 4 жылга. Жеке ишкер турбайсызбы? Ага чейин мындай саясий иштерге аралашып келдиңиз беле? Ага чейин саясий иштерге аралашкан деле эмес элем. Өзүмө Россияда иштет элем, ошол жактан бул жака келдим да. Азыр Россияга чыкканга азыр Россияга чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Ушул удо бүтүш керек экен да 1,5 жыл болсун. Соодаңыз, жашооңуз эмне болду? Соодан эми жашоомду ошол ал жакта өзүмдүн аялым кыймылдап атат, ошол кичине бала чакамды багып атат. Россияда. Өзүңүз ошол боюнча калып калдыңыз. Эмне үчүн Топчуга, эмне үчүн ушундай өзүнүн күнөөсүнө чак жоопкерчилигин тартып эле анан кийин кайра кой берип жиберишпейт? Дагы деле туткундан чыкса деле мындай кармалып турат. Бул саясий Кыргызстанда мыйзамдуу адилеттүүлүк жок десе бүгүн дагы. Бүгүн дагы. Себеби дегенде ошо 90-жылдардан бери саясий куугунтукка алган мени 1384 күн жалпысы 26 жылга мени камаган соттун чечими болгондо бул киши жакшы билет. Эмне үчүн бир дагы сот, бир дагы тергөөчү эмгиче камалып элек? Булар өзү ошол Акаевдин, Бакиевдин жанагы саясий заказын аткарып отурду да. Же болбосо адам укуктары деген сөз бар. Адам эркиндиги жана укуктары деген сөз бар. Мен өзүмдүн Кыргызстанымда кайсы жерде болбосо
тиги бийликке каршы эмне кылсам дагы жок, күчкө салбай. Мыйзамдын эле негизинде. Мен саясий ачкачылык жарыялаган мен болгом биринчи. Мен 8 күн отургам. Атагында бул киши болгон. Биз ошол ал күнү биз саат 5-тен түнкү саат 11:20-га чейин талкуулап отуруп туруп анан кийин 17 киши чыгабыз дегенбиз. Эртеси күнү 9 эле киши чыкты. Мен ошол жерде отурайын десем, КГБсы, милициясы, анан Раматылы тиги дөкөм. Анда депутат эмес беле? дөкөм. Ошол Дөкө, Текебаев, дагы бир топтору чыгып алып анан кийин алар КГБшниктерди, эмелерди киргизбей курчап алып туруп анан кийин мен ортосуна чатыр койбодумбу? Айымчы менин укугум жокпу. Мен өзүмдүн Кыргызстанымда тигил же бул жерде эч кимге тоскоол кылбай турган жерге мен чатыр коюп туруп анан отура албайм. Сот кармалган жок, тергөөчү кармалган жок деп атпайсызбы? Анан Айда Салянова кандай болот? Анда ал Айда Салянова ал тигеч ал саясий укугунтук эмес. Айда Салянованын А дегенде эле буга Өмүрбек такатышкан. Бул ата мекендин мүчөсү эмес. Ал биздин угушубузга караганда 100 миң деген доллар берип туруп анан кийин ата мекен партиясынын тизмесине кирип депутат болгон. Ага чейин Өмүрбек Абдрахманов болгон. Ал ачыктан ачык жазып чыккан. Мен 200 миң долларды Текебаевге бердим деп. Андан берки ким ал дагы бирөө качып кетип анан келбеди беле деген. Эстесең, атасы баш редактор болуп жүрбөдү беле. Равшан. Мына ошондуктан мынакей Кыргызстанда мени дагы эчен жолу мына Рамазан Дырлаев көзү тирүү сурасаң, ал айтып берет. Эчен жолу мага кайрылды. Эгер деле ошол анкетаны толтуруп кол коюп берсеңиз, мен сизди Казакстан аркылуу Европага алып кетем. Каалаган мамлекетиңизге алып кетем. Мен айттым, саясий күрөшкө сотуна ошол түрмөсүнө чыдай турган гана киши чыгыш керек саясий күрөшкө. Чыдай албайсың, эмнеге чыгасың? Мен үчүн революциядан качып кетет дегилер. Анан кийин келип алып туруп, мен саясий укугунтук жедим дейт. Андай эмес да. Азамат, бизде мындай да, азыр бүгүнкү саясий укугунтук делгендерди мен талдап көрөчү. Талдап көрөлү. Темир тордун сүрөтүн коюп алып туруп, ичине азыркы камактагылардын баарын тең коюп турду. Анан ушул жалпы саясий укугунтук Кимдерди коюп тур? Мен көргөн жокмун. Мен мисалы үчүн ошол саясий укугунтук дегенде мындай баа берет элем да. Азыркы жанагы Талгарбеков, Сарык Уулов, дагы бир топ экономикалык кылмыш кылган адамдарды тиги киргизип анан саясий укугунтук кылды дегенине мен кошулбайм. Алар кылгылыкты кылып Советтер Союзунун эмне деген байлыгын чачыратып, талап тоноп жеген адамдар. Аларга каяктагы саясий укугунтук? Аларга эми дагы бөлөк жагынан келели. Ошол эле эми баягы чындык сөздү айтыш керек. Мына Топчукемди мен билем, бул киши чындыкты айтат. Мына ошондой эле биз да чындыкты айтып көнүп калганбыз. Чындыктан бөлөк эч нерсени айтпаш керек. Чындыкты айтуу керек. Азыркы жалаң мына азыркы президентке, азыркы экс-президентке, Алмазбек Шаршеновичке койгон азыркы коюп аткан күнөө бул такыр туура эмес өңүттө кетти да. Кандай өңүттө? А дегенде ошол Алмаз Шаршеновичтин кылган кылмыштарын аныктап, билип, далилдеп факты түрүндө анан жогорку кеңешке прокуратура бериш керек болчу. Дагы анан кийин мынакей момундай кылмыш бар экен тетис боюнча. Батукаевди кое берген боюнча момундай деген күнөөсү бар экен. Дагы бөлөк иштерде ушундай күнөөлөр бар экен. Сиздер кол тийбестигин ажыратып бергиле деп прокуратура А дегенде сураш керек болчу. Булар кандай кылды? Булар баягы чимкирик дегенден кийин, какырык дегенден кийин, эми андан да жаман айтып атат эми эл. Чын-чынында келгенде буларды. Бирок чынында эле деңгээлдер ошондой. Жогорку кеңештин. Мына бетке айтыш керек аны. Эми Атамбаев
Атамбаевди азыр кол тийбестигин алып койду деп коелу. Көтөнзордук менен эле анткени баягы ага жалаң каршы кишилерди комиссияга түздү да. Тиги Атамбаевга каршы кишилерден. Ушул жерде эл карап туруп, мына эл социалдык сеттерде өтө чоң талкуу болуп атат бул. Бул менин да сөзүм эмес, керек болсо элдин сөзү. Ошол талкуу аягы жакшы менен бүтпөй калышы мүмкүн. Анткени эл баягы чындыкты сүйүп атпайбы? Анан эми мында бул жерде бир эле нерсе бар да. Эгерде ошону тактап билип туруп айтса, эл айтат: "Эй, кама, түстөн түз камагының." Анан жанагы талапташтарын коюп алып, анан жанагы азыр сен айтып атпайсың, апрелдердин көрсөтүүсү. Алар айтып атат да, ушундай баягы бир жарлыкты койсок, баягы сетканын артына, ошо саясий куугунтук болуп калат деп. Топчу ага. Аны саясий куугунтук Сиз деп бул айтпайт. пикирге кошуласызбы? Жок, сабыр кылып турчу. Мен сенин айткандарың айрымдарын мен макул эмесмин. Атамбаевдин 6 күнөөсү бар дешип атат. Жок дегенде 2 күнөө ал экономикалык кылмыш. Мен бирөөнү айтпадымбы? 6 заводду ит арзан кылып туруп, анан бүт баарын талкалады. Жок, ошону далилдесе жакшы болбойбу? Токто, ал Атамбаевга коюлуп аткан күнөө бир нече тепкич менен анан боротоло бүтөт. А дегенде кол тийбестигин алыш керек деп, сен эсиңдеби, ошол Кыргызстан демократиялык кыймылынын биринчи эле курултайында биз 9 талап койгонбуз. Ошонун бирден бир талабы президент болобу, ким болобу, жана кол тийбестик деген Алып салуу. жок, кол тийбестик деген болбош керек. Болбош керек. Ал Кыргызстандын катардагы эле бир Адамы болуш керек. жараны. Жараны. Ал үчүн анан кийин катардагы миллиондогон адамдардан өзгөчө бир укукка ээ болуш керек деген талабыбыз болгон. Ушул күнгө чейин ал кабыл алынбай келатат. Бул азыр ошондуктан азыр кол тийбестиги алынды, мен колдойм. Атамбаевдин жок дегенде 2-3 экономикалык кылмыштары бар. Ал эми калгандарын дагы анан эми чындап жана тергөө деген. Чындап тергөө эми башталат. Анан кийин ал тергөө далилдесе, анан кийин сотко өтөт. Анан сот боротолот. Мен айтып атпаймынбы, бир нече тепкич менен ал соттолот. Ал аягында сен айткандай ал далилдей алабы, далилдей албайбы, ал тергөөдүн прокуратура башкалардын иши. Жок, азыр андай мүмкүн эмес, жок. Андан дегенде жанагындай кол тийбестигин алгандан кийин аны анан кийин ошол тепкич менен кетсе, мен аны кол тийбестигин мындай бир мыйзамдуу түрдө, закондуу түрдө гана алыш керек болчу деп. Мен мисалы жанагы Азыркысы мыйзамсыз болот абан да. жок. Азыркысы мыйзамсыз деп эле айтам мен, ачык эле. Эмне үчүн прокуратура буга чейин мынакей изилдеп атты тетисти. Буга чейин Батукаевтага чейин изилдеп келген. Эмне үчүн ошол кезде айткан жок, тек мунун катыштыгы бар экен Атамбаевдин деп. Эми качан гана эки дос бири-бири менен таарыныш болгондо, качан гана саясий буйрутма болгондо, мына азыр ар бир эл ушинтип айтып атат. Калек мырза. Сөз дегенде ушул далил болуп калды да. Ушул жерден биз азыркы кезде ушул учурдагы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты, Атамбаевга карата жүргүзүп аткан саясаты туура деп эле эсептейм. Себеби дегенде бул тарыхта биринчи жолу болуп атат. Мындай президенттердин кол тийбегесин алып, ошону катардагы эле жаран катары жоопко тартуу. Атамбаевдин текебер деген биз көрдүк да. Кандай текебер адам экендигинчи. Канчалаган ата энелер, ага энелер, эже карындаштар ушунун кесепетинен көз жашын төктү. Канчалаган журналисттер миллиондогон айыпка жыгылды. Миллиондогон айыпка жыгылды. Азыркы бүгүнкү ошол Атамбаевга карата жогорку кеңештин жана азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты эң туура деп эсептейм. Бул жооп бериш керек. Ар бир жасаган ишине жооп бериш керек. Биз өзү деле Атамбай айтып келатпайбы? Мен 25 жыл Кыргызстандын саясатында аралашып, өзүмдүн таасирдүү күчүмдү көрсөттүм. Мен эң алгачкы мультимиллионер болгонмун деп. Жанакы $50 миллион биринчи алдоо жолу менен алып алганын айтып атат да. Эми ушунун баарына жооп бериш керек да. Ийне чейин. Токто. Бул Раматылы Чыңгыз Айтматов
Советтер Союзу талкаланып кыйрап баратканда жазуучулардын калемакысы деп 50 миллион рубльды бул жака кууп келет. Вот мен ушуну айтайын дедим мына. Азыр бул дагы Атамбаевга түздөн түз күнөө коюш керек. Мен айтып атпайм, бир 2-3 экономикалык кылмышы бар десем, сен жок деп атпайсың була. Жок деген жок. Токто. Ал мен муну изилдедим. Анан кийин бул жака келсе эле, анан кийин чикем келсе эле, жок дайыны жок 50 миллиондун. Кууп келген ал. Анан Акаевка барат. Акаевка барса, анан кийин айла айтат. Аны вот этики Атамбаев деген, себеби дегенде Атамбаев дегенде ошо жазуучулар бирикмесинин жанагы гонорардык фонд дегендин башчысы болгон Алмаз. Ошонун эсебине түшөт. Анан кийин бул ошонун эсебинен анан кийин жанагы заводдорду итарзан сатып алып туруп, анан кийин талкалай баштайт. Анан кийин ал калп айтат чекеме. Мен дейт ошол 6 заводдун, 1 заводдун толугу менен ошол жазуучулардын калемакысына иштетем деп таш палекет болгон эмес. Ошондуктан бул иним менен эметем, мен айтып атпайм, дагы бир жолу айталайм, Атамбаевдин иши бир топ тепкич менен бүтөт. Ал кандай бүтөт? Далилденеби? Ал башка сөз. Анан дагы бир нерсе, жана кол тийбестикти айтып атпайсыңбы? Ал кол тийбестик жалаң эле Атамбаевга тийишер эмес да. Мына жанагы качып жүткөн чыккынчы экөөнө. Акаевга дагы Бакиевтерге бүт барды тийишер. Ушуну аягына чыкпай калдым жана сизге чыгып коет. Мына могу жана айтып атканыңыз 50 миллионду мына Акаев экс-президент баягы качып кеткен. Ошол айтып чыкты да 50 миллион рубльди Чыңгыз Айтматов мага арызданып келип бербей атат деп. Бүт бар. Бул эми күбө катары экс-президент далилдеп берип атат да ошону. Качып кеткен президент. Ал жөнүндө мен туура. Ал жөнүндө далил болушу керек эле да. Президент ал качып кетип, айласы жок болуп, алыска туруп алып, анан түштөн кийин айтып атпайбы? Бирок жана кол тийбестикти мен же Атамбаевди актап, же жактаган адам эмесмин. Мен законду жакшы көргөн адаммын. Ошол закон чегинде болсо деп атам да, мыйзам чегинде. Биздин деле көздөгөнүбүз калыс сөзүн Акаев деген неме ал качып кетелек деле президент болуп бакыйып турганда эле чекем айткан экен, ал 50 миллионду ошол Атамбаевдин колуна түшкөн деп. Анан кийин калп айтып атпайбы? Жанагы мен заводдорду эметтим, анан бир заводду толугу менен жазуучуларга иштетем. Кол тийбестик. Жекеле Атамбаевга тийиштүү эмес. Керек болсо азыркы президентке да тийиштүү. Азыркы толугу менен алып ташташ керек. Толугу менен алсаларга мен кошуламын. Бирок мен жана айтып атпайм, ошону ушунчалык бир таза иштеш керек. Элде мындай кандай десем, күмөн ой калбаш керек. Күдөмгө ой калбаш керек. Анткени мына могу жерде жана Шык Маматов баштаган, жанагы Каныбек Иманалиев баштаган, анан жана бир топ Атамбаевга обиженный кишилерден комиссия түзүп коюшу бул туура эмес. Мен ачык эле айтам. Туура эмес бул антке. Эмне үчүн андай кылат? Эмне үчүн топчукемди кошпойт? Эмне үчүн ошол жерде сонун акыйкат балдар бар, таза иштеп. Ошолордон кошпойт. Айтат элек да, кое туруп тур. Мейли алар таарынчы бар экен дейли, макул. Алар таарынчы менен ошол күнөөлөрдү коюптур дейлик. Бирок ошол коюлган күнөөлөрдү деле эл оозунда эле жүргөн эле баарыбыз көрүп турган эле нерсе. Туура, мен аны актаган жок. Туура, себептени бир топ кылган кылыктары боюнча иштери айтылып атат. Керек болгон ал экинчи пландагы маселе. Кептин бүт бар деги Атамбаевдин өзүндө күнөө барбы же жокпу? Күнөөнү ошол далилдеп берсе жакшы болмок деп атпайбы? Далилдейт деп атпайбы. Эми далилдейт. Жок, прокуратура далилдей турган учур эми келет. Далилден мына эл бери караңызчы. Биз айтып атабыз, далилденди деп атабыз. Эми далилденсе, ошону далилдеген прокуратура, мынакей, могу иши боюнча мына момдай. Бул иш Батукаев боюнча жазып берди да тигилери. Батукаевди түстөн түз мынакей айтып атат, жанагы жанында жан жөөкөрлөр, мурун жанында жүргөн жан жөөкөрлөр өзү сатып атат. Ал туура, значит күнөө бар. Ал боюнча. Макул дейлик. Макул, ал Атамбаевдин баягы экс-президенттик деген макам үчүн гана ушундай чоң нерсе болуп атат. Бирок ошол менен эле катар эле бир топ биз саясатчылардын камалуусу өтө эле одон эле жүрүп келди да. Мисалы ушул эле Садыр Жапаровдуку, Текебаевдикин Текебаевдин камалышы деле Садыр Жапаров одоно камаган. Текебаевдики деле.
Текебаевдик эми Текебаевди да, Текебаевди деле одоно. Мындайча айтканда Текебаевдик одоно, өтө эле одоно. Бир киши, бир болбогон бир киши мындай бир көрсөтмө берип койду деп, жалган көрсөтмө менен камап коюшу бул одоно иш. А Текебаевдин саясатта орду өтө чоң адам болчу. Эгер карасаңыз, Садыр Ошону Жапаров, Алардын деле шалдын ала Садыр Жапаров койгон эмес да. Садыр Жапаров Кыргызстанга эч кандай зыян келтирген эмес. Мындай карасаңыз, коррупция жагынан мындан вообще бир гынтык нерсе таба алышкан эмес да. Атамбаев ошончалык издеген ошол кездечи. Ошол кезде издеди, айласы жоктон анан кийин жанагындай бир сары окуясына байланыштырып туруп бир неметип. Ушундай нерселерди, ушуну биз саясий куугунтук, саясий туткун дейбиз да. Мен мисалы үчүн саясий туткун туура. Анан азыркы Атамбаевдики болсо, мени саясий куугунтук кылып атат дегени вообще туура эмес. Атамбаевга азыр андай сөз айтылбаш керек. Айтыла да. Андай сөз айтылбаш Саясий керек. куугунтук Саясий куугунтук Атамбаевга болуп атат деген сөздүн өзү өтө Азырча саясий куугунтук дегендердин ичине Сапар Исаковду Азыр боло эле коштур, агач. Жантөрө Сатыбалиевтерди коштур, анан ошолордун катарында Саясий куугунтук. Башында эле айтпадым байланайын, өздөрүнүн былыктарын, экономикалык былыктарын, миллиондогондорду жеп, чөнтөгүнө салып алгандардын бүт бардыгы мени саясий куугунтукка алып атат, ана камарка. Жок, ал туура эмес ал. келгиле бир нерсени айтабыз. Бүгүнкү күндүн саясий куугунтугу ким? Садыр Жапаров. Садыр Жапаровду мен толук айтам, саясий куугунтук туткун. Ал азыр Саясий туткун. ал азыр Садыр азыр Азыркы абактагылардын кимиси? Мындайда Топчогай биз дайыр жолу бир аныктап тактап алалы. Саясий туткун деген эмне? Саясий себептер менен, өзүңүз айтып атасыз, саясий себептер менен бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы өзүнүн пикирин айтып, бийликтин жүргүзгөн саясатын сындап, бийликтин былык аракеттеринин бетин ачып, коомчулукка жарыялап, эң жогорку бийлик өкүлдөрүнүн жогорку коррупциялык иштерге тиешеси бар экендигин коомчулукка жеткиргендиги үчүн жалган жерден, жок жерден токулуп, кылмыш иши ачылып, эң өкүнүчтүүсү ошол жасалды деген күнөөсү далилденбестен туруп, көп жылга түрмөгө камалган адамды саясий туткун деп айтабыз. Ошондо Садыр Жапаровдун көтөргөн маселеси деле бийликке каршы болуп атат да. Анан сиздердин учурунда көтөргөн маселе деле бийликке каршы болгон. Анан экөөнүн айырмасы кайсы жерде? бул жерде айырмасы жок. Себеби дегенде эгерде Садырыбыз ошол саруу айылындагы куугунтук жегендердин анан кийин аны куугунтук салган жанагы Даңгырбаш губернатор ал бул жактагылар менен макулдашып алганда бүт бардыгын. Эгер деле Атамбаев адилеттүү киши болсо, анда айтыш керек эле да, ай, сен эмне кылып атасың? Эмне үчүн ал балдарды? Алардын укугу да. Айтууга, чыгууга укугу бар беле? Ал мисалы тиги Каптагаев жөнүндө. Каптагаев жөнүндө сен калмаксың, биз калмакты депутат кылып шайлабайбыз деп өзүнүн айылынан биринчи койгондо да айтышкан да. Анан кийин тиги сарулуктардан кийин күнөөлөп атат, андай эмес. Каптагаев өзү ал кез күнөөсүн артка тартпады беле? Ошол койгон күнөөсүн кайра артка тартып суранса деле болгон жокко. Мен күнөөсү жок деп айтып чыкты. Ал түштөн кийин. Ал түштөн кийин айтып атпайбы? Эгерде түштөн кийин айткан болгондо, түштөн кийин айткан жок, ал мурдатан көрсөтмө берген эмес. Анын бир дагы мени Садыр Жапаров барып туруп тиги тергөөчүгө айтыш керек болчу. Булардын күнөөсү жок деп айтыш керек болчу. А көчөдө жүрүп айткан алай себеп эмес. Бир акыйкат нерсе мында болуп атат да. Азыр болсаң, бир акыйкат нерсе мында болуп атат. Мына ошол эле Атамбаевдин учурунда куугунтук жеп түрмөгө жаткандар азыркы бийлик учурунда эмне үчүн анда акталбайт? Азыркы бийлик деле могул жөнөкөй эле байкуш жөн жаткан экен деп эмне үчүн кое бербейт? Вот маселе көрдүңөр. Демек бул азыркы мурунку бийлик болобу, азыркы бийлик болобу бар саясий куугунтук болмоюнча койбойт экен. Мынакей жанагы ошол 18 январда жанагы Кытайга каршы митинг жасадыңар деп, эрте менен эрте келип мен садикке неберемди жеткизсем келип мен милициялар салып кетти. Эми Текебаев жөнүндө сен эки жолу сөзүп атпайсыңбы? Жок, мен бир нерсени айтып коеюнчу. Былтырдан бери Текебаев өзү туура эмес сөз айтып атат. Мени дейт түрмөдөн толугу менен актап анан кийин чыгарсын деп атат. Эсиңдеби? Ооба. Андай болбойт да. Актап чыкпайт? Жок, токто, мен ошону айтып берем анда. Анын жолу бар да. Конституциялык жолу бар. Ооба.
ала дегенде чыксын, анан кийин ал баш прокуратурага кайрылат, баш прокуратура жогорку сотко жазат. Мына ушундай толук акталуу үчүн жанагы реабилитация. Мына ушуну карап чыккыла деп, мисалы мен дагы айтайын. Феликс ошол жерде бир 200 кишини алып барып туруп сотко кызым көрсөтүп атып анан кийин мал эметип кеткен. Ал толугу менен процедура менен акталган эмес. Феликс. Мына анын көзүндө да айта алам. Ал эми мен барганда Досматов деген бар болчу. Жогорку соттун орун басары. Сен деле эметпедиң. Мен ошондо талап кылгам. Жеңиш Досматовтан. Силер соттун процедурасы кандай болуш керек? Ошонун бир үлүшүн койбостон, эгерде актай турган болсоңор, аны мен чыгам. Жок, мени толугу менен актай албасаңар, анда мен кайрадан отурушум керек. Мына ушундай болуш керек. Ал эми тиги Өмүрбеков тиги жакта жатып алып, ушул жерден мени актап анан кийин чыгаргыла деп атпайбы? Андай болбойт да. Конституциялык бир мыйзам жолдору бар. Жапаров менен азыркы бийликтин тушунда мындай маселе көтөрдүңөрбү? Дагы деле сиз тарапташ болуп жактап атасыздарбы? Талап коюп атасыздарбы жаңы бийликке? Эмне жооп болот? Биздин ошол жанагы Садыр Жапаровго анын тарапташтарына Жолдошага азыр бошотуп, эмне үчүн бошотпойт деп атпайбы? Ошого жооп болуп калсын. Эмне үчүн бошотпойт атат? Бул жагын мен түшүнбөй атам да. Мен ошол азыркы биздин президентибизден кайрылдыңар беле? Апелляциялык сот. Жогорку сотко кайрылса, ошол өзгөртүлсө эле калтырып коюшуптур да. Мен азыркы биздин президентибизден сураган атам, бизге реабилитация кылып берсе депчи. Кайрадан ушу биздин немебизди актап, неме кылып караштырып берсе депчи. Жок, анын жолу мен айтып атпаймынбы? Ал адегиде ошол президенттен эметсеңер, анын укугу бар, жанагы эрте чыгарганга. Чыгарып туруп, анан кийин өзүнүн процедурасы менен анын толугу менен акталып кетиши мүмкүн. Азамат, бир акыйкат нерсени айтайын. Мына Садыр эч кандай экономикалык бир миллиондорду жеп отурбастан, миллиондорду жеп алгандар эшикте жүрөт. Мынакей, мен бир эле мисал айтайын. Ошол мисалды мынакей Болсунбек Казаков деген антимонополиянын директору мурунку. Анан госимуществого келип анын директору болгон. Ошону 300 миллионго жакын жанагындай коррупциялык иш менен камады. Азыр чыгарып жиберди. Мына коррупционер, нас так даана коррупционерди кой берип жиберди. Эмне үчүн Садыр коррупциясы жасабай туруп апык жеринен жатыш керек да? Коррупционер бош жүрүш керек. Мынакей акыйкат эмеспи? Эми дагы бир нерсени айтайын. Мен факты түрүндө президенттин указын жокко чыгарган бир стат секретардын үстүнөн жана 100 миллиондо аэропорттон жеп алган фактыны бердим. Фактыны берсем, прокуратурага келгенде шундай экен, прокуратура жакшы экен, жакшы иштешет экен. Бармак басты, көз кысты. Бүттү, жок. Анан мен айтып атам, андай болбойт да. Силер жок дегенде ушул президентти сактап калсаңар болот, президенттин указын жокко чыгарып аткан кичине мындай бир жоопко тартып койсоңор болот. Жоопко тартпасаңар да кысматтан алып койсоңор болот. Демек, саясий куугунтук көрдүңүзбү? Демек, бул жерде тандалма жүрүп атканын беткеле айтыш керек. Тандалма жүрүп атат коррупция. Демек, саясий коррупция менен күрөшүү тандалма жүрүп атат. Анан ал президент гана күнөөлүү болобу? Ошондо саясий куугунтуктун иштин башында. Мен буга макул эмесмин. Президент макул. Жалгыз президент дегенде туура. Биринчиден, эгерде президент баш болуп ошондой куугунтук саясий система түзүлсө, албетте анда президент күнөөлүү болот. Ал эми бүгүнкү президентти кимге айтыласыңар? Ошондой система деген бүгүн саясий куугунтук жок. Экономикалык ал башка сөз. Мана мен Токон Мамытов да ушинтип айткан экен, бүгүнкү күндө саясий куугунтук жок деп. Мен билбейм, мисалы жок. Себеби дегенде манакей жанагы баш министри болуп отургандар дагы бизди саясий себеп менен андай эмес да. Андай эмес. Ошондуктан чаташтырбаш керек. Бүгүн саясий куугунтук, саясий себеп менен отургандар жок. Демек, алардын жана экономикалык кылмышка шектүү делип атпайбы? Анан алар эгерде ошол жагынан акталып чыкса эле бүттү, алар кадимкидей эле коомго келип өзүнүн жашоосун уланта берет. Андан саясий куугунтук болсо, ошол эркиндикке чыккандан кийин дагы улантаарын Калыбек мырза айтып атат. Чымы? Чыккандан кийин деле азыр
эркин эмес болуп атат да. Анан саясий куугунтук бул эркиндикте да куугунтук болобу деген. Иним, мен жана бир сөз айттым, ошого маани берчи. Эгерде азыркы отургандардын ичинен деп коеюн, мисалы Артыкбаев деп коелу. Ооба. Акталып. Кимиси болбосун, акталып чыкты деп коелу. Ооба, акталып Ал Артыкбаевдин укугу бар. Так ошол ким кылмыш иш козгоду эле? Баш прокуратура болобу, конкретно жана следак деп коебуз. Биздин тил менен, каралардын тили менен айтканда, тергөөчү соттун бүт бардыгын сотко бериш керек, и сот ошолорду түрмөгө отургузуш керек. Эгерде тигил же бул киши жок жерден эчен айлап отуруп, анан кийин далил жок, сотто акталып чыгат, андай система жок болуп атат. Мен эчен жолу кайрылгам. Анда эми айтыңызчы, Нариман Тулеев менен Акматбек Элдибековдор дагы саясий деп берип анан чыгышпадыбы? Жок. Нариманды дагы тиги Акматбековду дагы, анан дагы ким болбосун, ал саясий куугунтук эмес. Жатпайт. Себеби дегенде ал 2,5 миллионго эң бир укмуш машинесине тигиндей мындай тетик алып атса, ал ошол саясий куугунтукпу? Наримандын учурунда коюлду эле ошол жанагы айтып атпаймынбы, квартираларды ошо миллиондогон адамдар үйү жок жүрөт. Ошол үйү жок, жумушу жок жүргөн миллионго жакын мына кыргызыбыздын тентип кетти. Азыр деле жогорку кеңеште башка жерде деле биз багы сыртынан көрүп жүрөбүз да, коррупционерлер толтура, камалбай жүрөт, кармалбай жүрөт деп атпайсызбы? Тандалма жүрүп атат. Мен ачык эле айтам, аны тандалма жүрүп аткан. Мен айтып атам, мен факты түрүндө кармалып ошону барып берсем, текшерип атабыз. 5 ай болду, 5 ай текшерип атабыз. Убакты соңуна чыпыратат, Анан дагы бир нерсени кылып чыгып коеюнчу. Ушул жерде жанагы саясий куугунтук жок деген нерсеге мен кичине кошулбай кетем. Азыр да жүрүп атат саясий куугунтук. Мисалы? Кичине эле митинг уюштурсаң, мына десятканын балдары, ГКнын балдары сразу эле алып барып сурак алып атат. Кандай акысы бар? Мен эң эркин сүйлөп өзүмдүн оюмду билгизишим керек да. Мына ошол жүрүп атат. Жанагы 7 дубан 40 куру деген уюм уюштурган да, жанагы Кытайларга каршы деген. Ошонун лидерин алып барып камап койду. Наркотика салып туруп чөнтөгүнө. Мына сен момундайсың. Аны айтып өттүңүз. Жок, сиз болбойт. Муна мен дагы бир нерсени кошумчалап айтып кете турганым, азыркы бийлик ошол президент эң биздин баягы башчыларыбыз коррупциялык иштерге аралашып атпайбы? ТЭЦтин мисалы 400 миллион деп койгон, териске 386 миллион коротуп туруп, анын өзү жарым акчасын эле курулаш керек экен, ошо курула турган ТЭЦ экен да, ремонттола турган. Ошонун эми жарымын жеп коюп атат. Камалыш керек. Жанагы кычкачын болсо $600 деп атат. Немедеги жанагы музейде болсо өзүбүздүн бюджеттен 1,5 миллиард сомдон ашык бюджеттин акчасынан коротуп туруп, ал жерде болсо $250 миң дивандарды алып атышат. Ал жерде эмне алтындан жасалган диванбы? Эми ушул нерселердин баардыгын жогору жактан баягы балык башынан дейт го, жогору жактан кармап туруп ошолорду жоопкерчилигин алыш керек да. Ошол азыркы аларга карата ачылган кылмыш ишин мен туура эле деп эсептейм да. Мен бул жерде жанагы азыр Тандалма эмес да, туура эле деп эсептейм. Эгерде биз жанакы гаилерден баштасак, гаилер алып атат, же болбосо какой-то бир болбогон мелкий коррупциялык иштерден баштасак, анда туура эмес болот. Бизки ошол жогорку бүтүп атабыз да. Топчойга жыйынтыктап коебуз, жарым мүнөт карып тур. Коррупциясыз кыргыз коому деген уюм түзгөн. Биз Токтогулда, Сокулукта бул жерде дагы абдан чоң эметип атат. Менин оюмча акыркы эле жылдардагы коррупционерлер кармалып атат. Мен жакында жарыялайм муну. 90-жылдары биздин эл журтубуз триллион миллиарддаган долларларга ушунчалык көп байлык топтоп, анан кийин алардын бүт бардыгы ортократтар, анан кийин мамлекеттин башчыларын бүт баары жеп кеткен. Мен талабым 90-жылдардан бүт бардыгын эметиш керек. Ошолордун көпчүлүгү азыр жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Ал бирөө дагы өз мээнети менен байыган эмес. Мен айтат элем, ошол жогорку кеңештеги депутаттардын бери жагы 90, ары жагы 98%ке чейин бүтүндөй коррупционер. Эгемендүүлүк алган жылдардан берки бардык аткаминерлердин баарын сыдыргыга салып өтсөк деген ойдо айтып атасыз. Ооба. Сиз менен биздин эл дагы макул деп ойлойм. Анткени биз коррупциядан жапа тарттык.
мамлекетибиз өнүкпөй чөгүп артка келатканы да ушундан. Эңшерилген экономикабыз качан гана таза адамдардын бардыгы толук аракетке келгенде гана ишке ашат деген үмүттөбүз. Сая кеткен саясий куугунтук деген теманын алкагында сөз кылдык. Саламатта калыңыздар. Интернетим көп деп ойлап жатасыңбы? Мегакомдо көбүрөөк, 2 эсеге көп. 20 гигабайт интернет. Ушул эле дейсиңби? Социалдык тармактар чектөөсүз. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Интернет көп болот. Тариф ичинде чектөөсүз сүйлөшүүлөр.